Ассаламу алейкум. Азыр биткоиндин графикасын анализ кылабыз. Биткоиндин базы 104.454 деп койсок болот. Так, азыр бизде биткоинда өтө мындайча айтканда жакшы көрсөткүч десек болот. Биринчисинен бизде накопление, андан кийин резко өскөн. Кайра азыр бул жерде накопление болуп калды. Если биток түшкөнгө уланса, бизде биринчиси мен имбаланс зонасын колдоном. Точка кодго покупкада бир жолу, андан кийин ордер блок зонасын дагы колдономун. Почти эки зона бар, ордер блок менен имбаланс. Эгер мындайча айтканда биток азыр менде эки позиция бар. Биринчи эки биржада, мисалы, биринчиси Binance, экинчиси Bybit'te. Binance'да 100 канчага $114 турат, аякта плюста эмеде болсо, тиги Bybit'te болсо, аякта болсо 40ка жетейин деп калды окшойт. Почти жетип калды. Анан экинчи позицияны кечээ көрүп ачып калдым. Азыр менде алардын экөө тең стоп бул менен коюлуп турат. Жабылса дагы кичине плюс менен жабылгандай кылып. Азыр бизде бул жерде өзүбүз деле көргөндөй накопление болгон. Андан кийин резко өзүп, бул жердеги полный ликвидтерди алды. Үстүңкү турган ликвидтерди кайра бул жерде накопление туруп, ылдый жака ретрес кылганга барышы мүмкүн имбалансты. Если имбаланстан өйдө резко кайтса, анда менде точка кодго как раз лимитка имбаланска чыдап покупканы кылып кармаганга позицияны. Бирок азыр бизде бул жерде эле имбаланска деле жетпей эле накопление кылып эле өйдөгө деле кетип калышы мүмкүн. Так что кимдин позициясы бар болсо, битокту стоп бул менен кармап турган жакшы. Любой моментте өсүп кетиши мүмкүн мындай убакытта. Бул өзүмдүн жеке оюм. Если биздики азыр бизде биринчи эң уровеньге барып, сопротивление барып такалганын көрүп турабыз. Андан кийин дагы үстүндө дагы 110 дагы сопротивление бар, уровень сопротивление. Андан кийин эң үстүнө 116 ликвид. Эң чокусу уже 125 all time high болуп эсептелип калат. Бул менин оюмча волна катары, волна сыяктуу болуп кетиши мүмкүн деген ойдомун. Мисалы барып бул жерге ликвидти алып, коррекция кылып, андан кийин барышы мүмкүн деген ойдомун. Накопление болуп. Бул өзүмдүн жеке оюм. Так что азыр битокту карап турабыз. Мындайча айтканда шортко иштегендин ордуна убакытты билип, кайсы сезон медвежьиби же бычийби ошону карап туруп иштеген жакшы. Азыр бизде бычий сезон эң ылдыйына түшүп берсе дагы, мисалы, фьючерстен эң ылдыйына түшүп берсе дагы аз суммага алып койгон жакшы. Мисалы, кимдин опыту жок болсо трейдингде, именно фьючерсте. Примерно ылдыйкы уровеньдерди чийип, мисалы, мындай сызык менен чийип коюп, определенный эки уровень кылып, мисалы, майнер кылып, ошол жерге барсам накопление кыламын деп. Так что азыр биткоин карап турабыз, кыймылдарын фьючерстен, спот эмес, фьючерс. Кимге видео жакса лайк басып, комментарий жазсаңыздар жакшы болот. Оюңуздар жаза кетсиздер.